урматтуу айдоочулар, бүгүнкү биздин өтө турган жол белгилери боюнча өтө турган темабыз бар. Себеби ушул 7-чи группадан бизге сиздерге кошумча маалымат берүүчү жол белгилерди кошуп өткөнгө аракеттенебиз. Караңыздар, 1.15 деген белги бул 3 бурчтук болгону менен бул 1-чи группага кирип кетет. Себеби бул эскертүүчү жол белгилери. Алдыңарда жол, тайгак жол башталат деп. Ушул белгини биз ала турган болсок, шаардын ичинде бул белгилер 50ден 100 метр алыста коюлат. Айдоочунун алдынан айткан 50 же 100 метр деген жол тайгак башталат деп. Шаардын сыртында, айылдын сыртында бул белгилер 150ден 300 метр алыста коюлат. Эмне себептен мындай коюлуп атат? Себеби биз шаардын ичинде ылдамдыктарга, айылдын ичинде ылдамдыктарга чектөө киргизип койгон, шаардын сыртында чектөөлөргө жок, ошон үчүн ылдамдык жогору болгон үчүн ошол жол белгисин алыска койгону. 7-чи группага жетип келдик. Мына карасаңыздар, 1-чи группа эскерткенден кийин 7-чи группа сиздерге кошумча маалымат берет. Табличка түрүндө. Карасаңыздар, эки жагына стрелка коюлган, бирок ортосу менен 500 метр деп жазып койдум. Тайгак жолдун узундугу деп атат 500 метр деп сиздерге кошумча маалымат берип коет. Бирок табличка түрүндө берип коюп аткан. Тайгак жолдун узундугу 500 метр. 3.24 деген белгиңиз бар. Бул максималдык ылдамдык. Сиздердин эң жогорку ылдамдыгыңа 20-дан жогору жүргөнгө тыюу салып коюлат. Ушул белгини көргөндөн кийин сиздер саатына 20 км жогору жүргөнгө тыюу салып коюп, себеби силер тайгак жолго кирип келдиңиздер. 3.1 белгиси кирген гана тыюу салып койду, бирок көчөнүн аркы баштан киргенге уруксат берилет. Мисалы үчүн биз ала турган болсок, 3.1 белгиси коюлгандан кийин бул жактан келген транспорт каражаттары киргенге жана бул жактан келип киргенге жана туурадан келип киргенге тыюу салып коюучу жол белгилери. Бирок кесилиштин көчөнүн аркы башынан киргенге бизге уруксат бериле берет. Бул жактанчы киргенге уруксат бериле берет. Эми караңыздар, бул жерде 3.1 белгисин мен чийип көрсөттүм, киргенге тыюу салып коюлат. Эми караңыздар, эми 7-чи группадан кошумча маалымат бергени киргенге деп атат. Сиздердин кошумча маалымат берүү киргенге таңкы саат 8ден кечки 19:00 чейин киргенге тыюу салып коюлат. 19-дан кийин таңкы саат 8ге чейин кирсеңиздер болот, сиздерге кошумча маалымат берип коюп аткан жери. Эми биз бул жака кайта турган болсок, мына шу белгилерди карап турган болсок, суроо туулуп калышы мүмкүн. Кай жактан кирсе болот, кимдер кирсе болот деп. Бул жерге киргенин биринчи скорый кирген акысы бар. Эмне себептен? Себеби ал жерде бирөөнү өлүмдөн алып калыш үчүн, транспортировка кылыш үчүн болушу мүмкүн. Скорый помощь кириш үчүн, бул көчөгө кириш үчүн сөзсүз мигалкасын иштетиш керек. Андан кийин фарыны жагыш керек, и звуковой сигнал менен кирген акысы бар. Экинчи, ошондой эле бизде пожарныйбыз бар, пожарный, өрт өчүрүүчүлөр деп коебуз. Ал деле мигалкасын жагып, фарыны күйгүзүп, звуковой сигнал менен кирген акысы бар. Үчүнчүдөн анан бул жерде госавтоинспекция, ГАИ деп коелук, бул МЧС менен кашо бирдей эле болуп атат. Булардын да ошо мигалкасын жандырып, звуковой сигнал и фарын жандырып кирген акысы бар. Төртүнчү, бизде коомдук транспорт каражаттары бар. Бул коомдук транспорт каражаттары кадимки биздин автобус, микроавтобустар, троллейбустар кирген акысы бар. Эгер алардын схемасы ушул көчөгө жайлашкан болсо, берилген болсо, значит, төртүнчү бизде автобустар, маршруттар, схема маршруту болсо кирген акысы бар. И бешинчи бизде инвалидтерибиз бар. Инвалидтерибиз биринчи жана экинчи топтогу инвалидтерибиз бар. Себеби бул инвалидтер кириш үчүн инвалиддин алдыңкы жана арткы айнегинде бизде 7-17 деген белгибиз бар 7-чи группадан. Бирок сарык цветте жамашыракта инвалид адамдын коляскага отурган сүрөтү жабышырган. Ошого кирген акысы бар, же ошо инвалидтерди ташып жүргөн ошондой машина киргенге акысы бар.